Assalamu alaikum ардактуу мекендештер, момун мусулман бир туугандар, саламатсыздарбы? Бизди жараткан, жедирип ичирген, мына ушундай көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берген жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Баарыбыз бул жашоодо кийинки акыреттик жашообузга сооп табуу үчүн даярданып жашайбыз. Анда эмесе көңүл буруңуздар, биздин бул чыгарылышыбыз дал ушул багытта болмокчу. Ким мусулман болсо, кимге сооп керек болсо, ким сооп тапкысы, сооп издегиси керек болсо, анда ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Бизди бүгүн Ош облусунун Кара Суу районундагы Сары Колот айылынын жамааты ушул жерге чакырды. Азыр Сары Колоттун центрине келдик. Жамаат да бул жерде күтүп турат. Буюрса жакынкы жылдарда мына ушул жерге, бош турган жерге 500 баланын дини билим алуусуна шарт түзүлөт. 3 кабаттуу медресе курулат. Анын курулушуна сиздер жардам беришиңиздер керек. Андыктан назар салып туруңуздар. Бул жерге биз кантип жардам беребиз? Канчадан жардам беришибиз керек? Кантип чогуу бүтүрө алабыз? Ушул маселенин башы үчүн ушул чыгарылышта баштайбыз. Жамаат мени чакырган. Жамааттын астында мына агаларыбыз турат. Илхам деген агабыз, проектиси даяр. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Келиңиз. Кандайсыз? Жакшысыздарбы? Денсаулыктар жакшыбы, жамаат? Тынчсыздарбы? Иштер жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Күн ысык болгондугуна карабай, мен да соопко шериктеш болоюн деп Сары Колотко жетип келип калдым. Эми эл жамаатыңыздар көпчүлүгү иште, жумушта, талаа жумушунда болсо керек. Барыңыздарды чакырган жокпуз. Ошондой болсо дагы элге маалымат берип коелу. Чындыгында бая пайдамдын зекетин каяка берсем экен, кайсы жака бая тапканымды берип сооп тапсам экен, акырет жашоого даярдансам экен дегендер көп да. Эми ушул жерге кантип биз жардам беребиз? Бул жерге эмнени баштадыңыздар? Чында ошо сиз айткандай 500 адамга ылайыкташкан медресе башталып атабы? Бул жерде бир агабыз хадия кылды жерди. О, машалла. Алла разы болсун. Алланын разы болсун. Канча сотук жерди берди? 16 сотук. Ого, 16 сотук жерин берип койдубу? Ошол жерге 3 этаж подвал мененчи. 500 окуучуга ылайыкташтырылган. 500 окуучуга. Жалаң эркек балдар окуй берди? Же кыз балдар да болобу? Эркек балдарга. Мечити менен болобу же медресе өзү элеби? Медресе өзү. Мечитибиз бар, ылдыйракта чоң мечитибиз бар. Айылдын мечити бар да. Бул жерге медресе. Только медресе болот. Аябай сонун жерде болот экен, центрде. Центрде. Негизи могу жол менен түз эле барганда наркы өтө мектеп бар, ылдыйракта мечит бар. Сары Колоттун центринде болот экен да. Аябай сонун э. Муну эми качан баштайсыздар? Жерди кече жакында эле берген экен, могу дарактардын тамырларын үзүп уже котлованга даярдап баштапсыздар, э? Куда каласа даярдай баштадык, эми проектин чийдирип келдик. Чирдирдиңиздер, даяр. Кандай болду эми? Проектиси кандай болду? Көрсөтүңчү. Ушундай. Бул жерден кирилет. Көрчү. Киргенде зал болот, анан комнаталар болот, медресе сабак окуй турган жерлер. Бөлмөлөр болот дейм, коридордо болот экен, лестницасы болот экен, Баардык условиясы менен үчөөндө тең неме условиялар бар. Ажаткана, душ, баардыгы 3 кабатында тең. 3 кабатында тең. Машалла, жакшы болот экен. Бул үстүнөн көрүнүшү, планировкасы. Туугандар караңыздар. Рабочий проекттин мындай сырткы көрүнүшү барбы кана? Кандай болот? Бул 3 этаж дегенде подвалы менен 3 этаж да? Адам була. Ушундай болобу? Сокөлү менен 3 этаж экен, 3 этаж, мансард. Мансардты да колдонсок болот. Аны да колдонуш керек. Эскизде проект. Бул эскиз экен, Эскиз. Бул эми канчага канча түшүп атат? Узун туурасы канчага канча болот? 25ке 16. 25ке 16? Ого, аябай чоң болот экен, 25ке 16. Жалпы сметный стоимость канчага бүтө турган болуп атат? Жалпысы 400 000 долларга. 400 000 долларга. Сомго айлантырганда 34 миллион 35 миллионго жакындап калат. Сметасы, жалпы сметасы почти 35 миллион деп койсок болот экен да. Жакшы. Эл негизи бая көтөрө көптөсө, ал 35 миллион деле тез эле топтолуп калат. Эми Аллага таянып эле баштадык эми. Мындай ишти Аллага таянып, Аллага таваккал кылып баштаган дурус негизи. Көпчүлүк буйурса бүткөрү беребиз. Куда каласа. 1-2 жыл чыдасак, аркасынан түшсөк, буйурса бүтүп калат.
суу свети болот. Бардыгы. Отоплениясы болот. Отоплениясы отдельный трансформатор коюлат. Отдельный трансформатор коюлат. Машалла. Сонун экен да. Кудай кааласа. Азыр эми жерди бирөө берди. Акча топтоону айыл эли баштадыңыздар. Эми баштадык эми. Эми баштадыңыз. Хадия кылам, Алла үчүн сооп табам дегендер болсо, номерлер жазып коебуз, онлайн кылыпчы. Канча сом салган болсо өзү көрүп турат. Өзү көрүп турат. Ошол жакшы болот. Жакшы экен. Жалпы баягы топтолгон каражаттын кайсы жактакка жумшалгандыгын, өз каражаты каякта тургандыгын, каяка жумшалгандыгын көрүп турат экен да. Машалла. Өтө сонун болот турбайбы? Муну эми сразу башташ керек экен туугандар. Эми көтөрө көптөп баштайлы. Ким эмне жардам берет? Балким бирөө акчалай жардам берет. Балким бирөө 1 тонна цемент берет. Балким 1 тонна арматура берет. Бирөө 1 кирпич коюп берет. Ким 1 кирпич койсо, ошол баягы хадисте айтылгандай, акыретте касырга 1 кирпич коюптур дегендей, Машалла. Аябай сонун да. Кандай максат болуп атат эми? Жамаат кантип чогултуп, кантип бүтүрөбүз деп атасыздар? Эми Аллага таянып баштадык эми. Кичине элан кылып, ушундай кылыпчы. Азмаз жардамдар келип атат. Келип атат. Келип атат, башталды. Мисалы акчалай жардамдар келип атабы азыр башталды? Акчалай дагы башталды. Цемент келип атат. Биринчи цемент жөнөтүштү. 2 тоннадай. 2 тоннадай бирөө жөнөттү да, машалла. Башта келет атат. Ошондо баштадык эми. Эми Кудай кааласа баягы хадисте келет го, кимде ким Алла үчүн кичинекей нерсени берсе, Алла үчүн Алла Таала кабыл кылат дейт. Алла Таала кабыл кылат. Усундай сооп берем дейт. Ухуттоосундай сооп берем дейт. Иншалла баштадык. Машалла. Аябай сонун. Мындай нерсеге негизи бардыгыбыз мындай шериктеш болушубуз керек. Көтөрө көптөп бүтүрүшүбүз керек. Эртелетип бүтүрүшүбүз керек. Анткени балдарыбыз эртерээк окуса, эртерээк муундарыбыз жетилет дегендей, диний билим алат, коомубуз диний жактан агарат дегендей. Жакыныраак туруңуз, микрофонго кулкасына. Бул жагы Ош өзгөн жолуна туташканда Кара суу өзгөн жолу, жолдун боюнда болот. Анан мына жерде спорт зал бар. Новый спорт залбы, Кудай буйруса алдында площадкасын бүтүрөбүз деп быйыл аракет кылып атышат балдар. Машалла. Спорт площадкасы бүтүп калса экөө бир болот. Балдар эки. Дене дагынан дагы спорт менен заниматься этип, диний жактан дагы илим алышып. Машалла. Мындай. Жакшы. Эки жактан тең болот тең, Тең болот да. Денеси да чың болот, машыгып дене тарбия болуп турат буяга. Кудай кааласа 500 окуучу болгон болсо ушу түштүк региондо жакшы биринчи медреселерден болот да, чоң медресе. Машалла. Ушунчалык чоң медресе башталыптыр. Кудай кааласа Алла буйруса ушу башталып калды. Кимде ким жардам колун сунса, Алла разы болсун. Көп түкүрсө көлү болот дегенде кыргызда жакшы сөз бар. Туугандар, жалпы момун мусулмандарга кайрылабыз. Колдон келишинче өз салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Акыретибизге сооп, акыретибизге баардык жакшылыктар болот. Машалла, ошондой болсун. Иншалла. Биз буга чейин дагы 1-2 жерде мына ушундай башка айылдарда ушундай медреселерден, мечиттердин башталышын тартып, демөөрчүлөрдү тартуу максатында дагы тартып көрсөттүк эле. Бир жерде барып ушундай мечиттин жерин сатып алыш керек десек, тез кабарга чыгарсак, сразу эле бирөө телефон чалып, жердин акчасын эч ким кошпосун, мен өзүм жалгыз алып берем деп, бир жерин бирөө алып бериптир. Алла разы болсун андан. Андан сырткары кийин бирөө чыгыптыр, мечитке бирөө 1 кирпич кошпосун, до конца мен бүтүрөм деп, да бирөө чыгыптыр. Балким ошондой бирөөлөр чыгып калат. Цементин эч ким кошпосун, до конца цементин мен көтөрөм дегендер чыгып калат. Кирпичини эч ким кошпосун, до конца мен бүтүрөм дегендер чыгып калат. Ал сиз айткан 35 миллион тез эле болуп калат буюрса. Аллага таваккал кылалы баштай берели, кандай дедиңиздер? Иншалла. Иншалла. Анда жыйынтыктайлы. Счеттор иштейби? Элсом, М-банк, тиги Сбербанк, телефондор баары иштейт. Баары иштейт. Топтолгон каражаттын башында өзүңүздөр болосуздарбы? До конца. Башталгандан баштап аягына чейин, Иншалла. Баштаңыздар. Кудай буйрса, лентасын келип чогуу кесели. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Көрдүңүздөрбү? Туугандар, мен жыйынтыктайм. Кимге сооп керек болсо, анда сиздер жардам бериңиздер. Көтөрө көптөп бүтүрөлү, туугандар. Акыретке ушул жерден даярданалы. 1 кирпич койсоңуздар дагы, ал сиздер үчүн сооп. Акыретиңиздерге даярдык. Мына ушул кишилер таваккал кылып баштады, эми ушуну жардам берели дагы бүтүрөлү. Балдарыбыз ушул жерден диний билим алсын. Каарылар, Куран жаттаган каарылар чыксын ылайым ушул жерден. Мен жыйынтыктайм. Экрандагы телефон номерларга чалып, байланышып, булагаларыбызга кааласаңыздар узактан жөнөтүп, же болбосо келип колуна берип, ушинтип салым кошуңуздар. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Канча тапсаңыздар дагы Алла Таалам баарына береке берсин.
бардыгыбызды сооп иштерди жасаганга, жакшы иштерге себепчи болгонго Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Бактылуу жашайлы. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.